Сиздер менен кайрадан Окуу Дигитал Назгул. Мен сиздерге бүгүн кантип резюме даярдап email аркылуу жөнөтө алабыз көрсөтүп бермекчимин. Эң жөнөкөй түрү Word аркылуу дагы резюме даярдасак болот. Аны эң биринчи бул лупа менен көргөзүлгөн начать поиск деген жерден Word деп жазып койсоңуздар, бул приложение чыгып калды менде. Ачып кирдим. Эң биринчи новый документ дегенди ачамын. Мынакей ачып алдым. Бул жерде актай баракча чыкты. Бул жерден азыр мен макет деген жерди бассам, колонки деген разделден мынакей 2 колонка тандап алдым. Андан кийин кайра главныйга барып, тамгаларымды бир аз чоңойтуп аламын. Бул жерден өзүңүздөр да мынтип кооздоп алып, тамгаларды ар кандай кылып жаза берсеңиздер болот. Мен батыраак болуш үчүн бул жерден жөнөкөй тамгалар менен жаза баштайм. Резюме. Резюме. Кимдики экенин аты, жөнү деп коемун. Бул жерге адрес деп коемун. Андан сырткары эмне максат менен бул резюмени жөнөтүп жатамын көрсөтөмүн. Тажрыйбаларым менен бөлүшөмүн. Кай жерде окугам, эмне кылгам, эмне иш кылгам баарын бөлүштүм. Андан сырткары дагы кошумча маалымат. Ал жерге өзүңүздөр каалаган маалыматтарды кошосуздар. Мен Word менен иштегенди билем, мен PowerPoint менен иштегенди билем, мен Zoom менен, Classroom менен иштегенди билем деп кошсоңуздар болот. Анан бул жерден Enter менен ылдыйласаңыздар, мынакей экинчи тарабына өттү. Резюме деген жерге эч нерсе жазбайсыздар, же болбосо кичине өйдө жагында орун калтырып койсоңуздар, ал жерге сүрөт чаптап койсоңуздар болот. Аты жөнү деген жерге мынакей мен Алымбаев Нурлан деп коеюн. Андан кийин жаздым адресимди, Бишкек шаары жана башка. Андан ары ылдыйлап, муну мен Enter менен ылдыйлап түшүп атамын. Максатымды жазамын, тажрыйба менен бөлүшүп, баарын жаздым. Андан кийин жазып алгандан кийин файл деген жерге кайра сол жакта эң үстүндө мынакей бул жерден жылып баратамын. Файлды басып, сохранить как деген жерди басамын. Анан мен муну рабочий столго сактап коемун деп белгилеп аламын. Мынакей рабочий столго. Мынакей рабочий столду белгилеп алдым. Бул документке атын жазып аламын. Ал жерге резюме деп коемун. Кыскартып эле бүттү. Анан сохранить дегенди бастым. Андан сырткары дагы бир мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бул жерден файл деген жерди кайрадан файл деген жерге барасыздар дагы. Сол жакта эң башта файлды басып, создать деген жерди басасыздар. Создать десеңиздер, мындай бош баракча кайра чыкты. Же болбосо алдында бул кайра лупанын белгиси болгон жерге поиск шаблонов деген жерге резюме деп койсоңуздар, ар кандай резюме жасаган шаблондорду берет. Мен алардан бул шаблонду тандап алдым. Мынакей ачамын. Создать деп. Мынакей шаблон ачылып калды. Бул жерге сүрөтүмдү коемун. Кайра бул жерде жазылган адрестеримди, аты жөнүмдү жаздым. Мынакей анан опыт работы, образование, коммуникабельность, лидерство, рекомендации жана башка керектүү нерселердин баарын жазып, кайрадан бул жерге сохранить как менен басып, кайра сактап алам. Эми мунун баардыгын өчүрөмүн дагы. Мынакей буларды өчүрүп жатамын. Баардыгын өчүрүп алгандан кийин мен азыр муну email аркылуу жөнөтүшүм керек болот. Email адресиңерди Mail.ru-да болсоңуздар ушундай болуп көрүнөт. Написать письмо деген жерге басамын. Ал жерде мынакей мындай болуп чыгып калыш керек. Кому деген жерге мен каалаган адрестерди жазамын. Өзүңүздөрдө адрестер мурдатан сакталган болсо, мындай болуп чыга берет. Анан бул жерге мен Назгул
S жана башка сыяктуу толку дигиталь жазып алдым, тандап алдым. Темасын жазамын. Резюме Алымбаев деп тема коёмун. Сөзсүз түрдө резюме. Тамгалар кайра латын тамгасына орусча тамгага өтүп жатканда унутпай алмаштырып коюп туруш керек. Мендей болуп. Андан кийин мынакей прикрепить файл деген жерге карамын. Мынакей рабочий стол ачылып турат. Мен ал жерден мынакей резюмемди тандаймын дагы. Мынакей резюме деген жерге басып, же болбосо ушул жерге эле 2 жолу басып койсоңуздар, мынакей жүктөлө баштады. Андан кийин прикрепить файл кайрадан бул жерден презентация даярдап алган болсоңуздар, презентацияңыздарды прикрепить файл кайрадан прикрепить файл деп туруп, мен каалаган бир сүрөттү жүктөймүн. Мынакей сүрөттү да жүктөп койдум. Анан алдына кошумча дагы бир кат жазып коемун. Саламатсызбы? Менин атым тиги бу. Менин жөнөткөн резюмемди карап кое аласыздарбы деп жазып туруп, урматым менен Алымбаев жана башка ушундай сыяктуу кылып жазып жөнөтүп, андан кийин баары даяр болгондон кийин мынакей отправить деген жерге басасыздар. Отправить. Мынакей ваше письмо отправлено деп турат. Бүттү, жөнөтүлдү. Андан кийин бул жактан чыгып кеткенди унутпаңыздар, выход кыласыздар.